Сочи шаарында жайгашкан Ленин атындагы номеру 4 мектеп гимназиясына СССРдин эл агартуусунун отличниги даңк медалинин ээси Зайракан Исаеванын ысымы берилди. 40 жылдан ашуун өмүрүн жаш муундарга билим, тарбия, таалим берүүгө арнаган Зайракан Исаева 1938 жылы Ысык Көл облусунун Бостери айылында туулган. Эмгек жолун катардагы мугалимдиктен баштап 28 жыл мектеп директору кызматын аркалаган. Бул аралыкта жамааттагы мугалимдерди тарбиялык иштердин мыкты ыкмаларына үйрөтүп, демилгелүүлүктү, чыгармачылыкты адатка айлантат. Атактуу педагогдун эмгек жолундагы алгылыктуу кадам 1973 жылы жаңы ачылган Крупская орто мектебине директор болуп дайындалышы менен башталган. Кесиптик тажрыйба, күжүрмөн эмгектин арты менен мектеп алдыңкы мектептердин катарына кошулат. Эмгек бааланып, Кыргыз СССРинин элге билим берүүсүнүн отличниги наамы менен сыйланат. Ошол эле жылы Ленин атындагы орто мектептин директору болуп дайындалат. Жөнөкөйлүгү, акылмандуулугу, анан кийин эмгекчилдиги бизди тарбиялады. Тегерегиндеги бизди тарбиялады. Ошондон үлгү алдык көп эле. Дайыма биринчиликте болуп жүрдүк. Классыбыздын балдарында сону тарбияладык. Эжеңердин тарбиясы күчтүү болчу. Акырын айтып эле, нуска айтып эле баарыбызга жеткиликтүү болду. Чыгармачылык менен көп иштедик. Эми кут болсун. Мындан аркы мугалимдерге да кааларым, моура атын, заттын сыймыктанган мооруки атты сыймыктануу менен колдонуш керек. Ал жетекчилик жолунда нечендеген мекенчил, билимдүү, маданияттуу жаш муундарды окутуп тарбиялоодо мектепке зарыл болгон шарттарды түзүп берүүгө жетишет. Өлкөбүздүн өткөн жылдарындагы агартуу реформасынын алкагында заманбап, муктаждыгына жараша аракеттенген жетекчи боло алды. Балдардын акылына, жүрөгүнө, Кыргыз элинин наркнасынын, кайталаңыз дөөлөттөрүн, баалыктарын өткөрүп берген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалим, даңк медалынын ээси Зайракан Исаеванын атын берип атышын өзү бул өтөлгүлүү көрүнүш, бул чечилиш өзүнүн толук кандуу негиздүүлүгү менен, татыктуулугу менен өзгөчө касиетке болуп турат. Ушул залдан кетип калбай, дагы келип турсун деп мени бекем байлап койгон турбайсыңарбы? Залга уюштуруп, жанатан бери ушунун баардыгын тең аткаргандыгыңар үчүн коллективиме чоң рахмат. Могу эки жерде келип отурган представительдердин баарына чоң рахмат. Өмүрүмө дагы, иштеп кеткен ишиме дагы аябай ыраазымын. Апабызды монча жыл сүйлөнгөнгө биз да сыймыктанабыз. Эми апабызды биякта шаарда баары билип, сен кимдин баласысың, жолчунун баласысың десем, мамаң Зура Исаевна, да, мамаң Зура Исаевна деп эметчи да бизди как бы көтөрчү. Сөз айткым келет, монда рахматыбызды, үй бүлөдүн рахматыбызды. Скромный подарок администрацияга школы. Это мышка, компьютер, сканер, принтер, ну, так сказать, комплект. Что чисто от нашей семьи, да. 45 жылдык педагогикалык жолундагы анын окуучулары элдин жүгүн аркалаган алдыңкы кесипкөй инсандар болушту. Ишинде гана мыкты болбостон, үй бүлөнү дагы акылмандык менен чогалып келди. Тактап айтканда 4 баланын сүйүктүү энеси, ардактуу чоң эне, тайэне, учурда мамлекеттик маанидеги пенсионер. Мектебибизде тарыхый чоң иш-чара болуп жатат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Зайракан Исаевнанын атынан мен үчүн диплом алыш бул чоң сыймык. Сөзсүз түрдө мен да ошол инсандай болуп, эл керегине жараган мыкты атуулдарды тарбиялайм деген ишеничтемин.